Токой таануучу Памир Кошумбаев карагайларды бутап, аларды баштагыдан да көрүктүү кылгысы келет. Кармап ушу бир форманы кармап анан өйдө бийиктиги кете берет. Токойчу кыркып аткан там бою карагайларын уруктан же карышка жетпеген калемчеден өстүргөн десе ишенет белеңиз. Бул урук өндүрүүчү жер алдындагы теплица. Кенеде баладай багыш керек да. Буну биз черенкование менен өстүрөбүз, мурекке кумга ошо атай теплицага. 7 жылдан анан кайрат дегенсиз. Анан ар бир сантиметр өскөнүн көрүп атасыз тигине. Ушуну өмүрүмдү берип өстүрүп атабыз да. Бир учурда казандай таштарга толгон тоонун этеги азыр 3000дей түркүн көчөт менен мындай бакчага айланган. Токойчу абасы кир деп жаткан бишкектик кесиптештери менен шаар жетекчилигинде сында өттү. Көрүп атасыздар, Бишкектин баарын кесип жашылдандырып өз суроо өткөндө, конечно, алыш керек, адам деле өлүп атпайбы. Бирок тиккенде туура тигиш керек. Азыр баары эле айтып атат, интервьюда биз 7 000-17 000ден тигип атабыз. Кеп тиккенде эмес, аны өстүргөндө да. Күзүндө азыр айтып аткандын баары отчет берсин. Ошо 17 000 тиксе 17 000 өстү, канча калды. А тигип коет да азыр мына 3 айдан 3 айлык бүткөндөн унутуп калышат.